Bismillahi velhamdülillah vessalatu vessalamu ala rasulillah. Ашуура күнү. Muharram ayının 10-cı күнүнү Ашуура күнү дейт. Бул күн өтө көп маанилүү окуялар болгон. Ошондуктан биз дагы бул күнгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Факih Абулай Самарканди бул күнү болуп өткөн окуяларды айтып өткөн. Жер асмандын жаралышы, Адам алейхисаламдын тообосу кабыл болуусу, Муса алейхисаламдын Фираундун зулумунан кутулушу жана Фираундун өлүшү, Ибрахим алейхисаламдын төрөлүшү, Намруттун отунан кутулуусу, Айып алейхисаламдын оорудан айыгуусу, Юнус алейхисалам балык ичинен чыгуусу, Сулайман алейхисаламга падышалык берилиши, Нух алейхисаламдын кемеден түшүүсү, Hazreti Hüseyin'din öldürülüşü. Ашуура күнү үй-бүлөөнү кубантуу. Абу Хурайра радыйаллаху андан риваят кылынган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким Мухаррам айынын 10-чы күнү, ачык айтканда Ашуура күнү кедей адамдарды кубандырса, Аллах ошол адамды кийинки жылга чейин кубанычка бөлөйт. Ким жетимдин башын сыласа, Аллах таала ал адамга жетимдин ар бир тал чачынын эсебинде сооп жазат. Ким Ашуура күнү бир момундун оозун ачтырса, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бардык үммөтүнө ооз ачар кылып бергендин сообун алат. Демек, урматтуу муусулман бир тууганым, Ашуура күнү орозо кармоо туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ашуура силерден алдыңкы бир пайгамбардын майрамы, ал күндү орозо кармоо менен өткөр деп айткан Баззар Абу Хурайра. Ашуура күнү орозо тут, бирок бул нерседе еврейлерге жөөттөргө окшобо. Ашуура күндөн бир күн алдында жана бир күн кийин дагы орозо тут. Ошондо 3 күн орозо туткан болосуң. Тагыраагы 2020-жылдын 29 август Ашуура күн болсо, биз 28, 29, 30 августтар орозо кармоо мына ушул жогорку айтылган соопторго ээ болобуз. Ибн Аббас радыйаллаху андан Аллахнын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айынан кийин башка күндөрдөгү нафил орозолордун бардыгын барабар көргөн. Ашуура күнүнүн орозосу мындан башка. Ашуура күнүнүн орозосу бир жылдык күнөөлөргө каффарат болот деп айткан. Ибн Аббас радыйаллаху андан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ашуура күнүнүн орозосун кармайт эле жана башкалар тутууга да өкүм берет эле. Окуя Ибн Аббас радыйаллаху андан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага барганда ал жердеги жөөттөр Ашуура күнү орозо кармагандарына күбө болду. Алардан бул кандай орозо экенин сураганда, алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бүгүн берекелүү күн, бул күнү Аллах Бани Исраилге ийгилик берген, ачык айтканда Фираун аскерлеринин деңизге чөгүп өлгөн күнү. Ушул себептен Муса алейхисалам Аллага шүгүр кылып ушул орозону кармаган деп жооп беришти. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз Муса алейхисаламга силерден көрө акылуураакпыз деп ушул күнү өзү дагы орозо кармаган, башкаларды да орозо кармаганга өкүм кылган. Сахабаларга да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул күнү орозо кармоону осуят кылган. Жөөттөргө окшобоо үчүн Мухаррам айынын 9, 10, 11 күнү кармоо керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Ошол учурда Али радыйаллаху анху дагы бар эле. О Аллахнын элчиси, Рамазандан башка бир убакта орозо кармоо осуят кылынса кайсы айты осуят кылат элеңиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазандан башка бир айда орозо кармоону кааласаң, Мухаррам айда карма. Себеби бул ай Аллахнын айы, харам айлардан. Ушул себептен бул айда бир күн бар. Аллах ошол күнү мурдагы коомдордон кээ бир инсандардын күнөөсүн кечирген. Аллах алдыңкы инсандарга тооба кылганды жеңил кылган сыяктуу башка инсандардын тообосун кабыл кылууну жеңил кылды деп жооп берген Тирмизи. Ушул айда кимдердин тообосу кабыл кылынган? Абулай Самаркандин китебинде жазылганына караганда, Адам алейхисалам тообосуну Аллах Мухаррам айында кабыл кылган. Давуд алейхисаламдын күнөөлөрү дагы Ашуура күнү кечирилген, башка инсандардын күнөөлөрү дагы Аллах субханаху ва тааля кечирет. Ошондуктан ушул айда орозо карма деп осуят кылынган.